Kızlarga polnu үйрөттүм. Birinci промышленный машинкалар булар анча немеси жок болчу экен, опыт. Мындай домашний машинка менен иштечү экен. Азыр Кудайга шүгүр 1 ай болду ачканыбызга, анан кийин машинкалар менен иштешип бар жокту билип калдык. Наргиза Мирзалиева Токтогул районунун тургуну. Ал көп жыл Бишкек шаарында иштеп, тигүүчүлүктүн сырларын өздөштүргөн. Айыл жериндеги айымдарды иш менен камсыз кылууну максаттап, өз каражатынын эсебинен 10дон ашуун тигүүчү машина сатып алган. Арсланбап айылына келип, учурда тилек максаттарын ишке ашырып жатат. Бишкек шаарындагы тигүүчүлүк цехтер менен келишим түзүп, бычылган даяр кездемелерди алдырып, кайра тигип жиберишет. Айымдардын бир нече кийимдеринин түрлөрүн тигишет. Ушул моделдерди тигип атабыз. Азыркы тигип аткан моделибиз мына ушул рубашка. Мына кыбычный. Булардын баары кройлор немеден келет, даяр бычылып Бишкек шаарынан келет. Андан кийин мына школьный рубашка бар, тигип мындай модель. Ушул модельдердин баары даяр крой келет бизге. Тигип жиберебиз. Кайра Бишкекке жибересиз? Ооба, кайра Бишкекке жиберебиз. Такси менен иштешет азыр мына ушундай спортивный модельдер тигебиз. Учурда иш башталганына 1 айдан ашуун убакыт болуп калган. Ал арада тигүүчүлүккө кызыккан айымдарды чакырып үйрөтүүгө жетишишти. Үйүндө жумушу жок бош отурган энелер үчүн мындай мүмкүнчүлүк жакшы шарт түздү. Жаңы машинелерди алып келип берди бизге. Иштесе болот. Яна кеңейтирсек дагы жакшы иш жайларды. Кыздар көп болса, бизге окшогон жумуш керек кыздар көп, бирок жай жок. Шундай чак машиналар алып келип берсе дагы көпөйтүрүп, Кудай буйрса баардыгы жакшы болот деп ойлойм. Иштеген эмесмин, бирок анча-мынча үйдө эле тигип жатам. Аз эле, көп эмес. Эми азыр Кудайга шүгүр иш токтобой иштеп атабыз 1 айдан бери. Жакшы, акчаларыбыз ham жакшы, Кудайга шүгүр. Арсланбап айыл аймагынын борборунда орун алган дүкөндөрдүн бирин ижарага алып иш башталган. Бирок бул жай таардык кылат. Алдыда цехти кеңейтсем деген тилек менен иштеп жатат. Биринчи маселе иш жерибизди кичине кеңейтели деп атабыз. Иштейбиз деген кыздар аябай көп айылда, иш жай жок, өзүңүздөр билсеңиздер. Анан кийин ушул кичине өкмөттөн жардам болсо, дагы бир 20-30 мест алып неме кылып, анан немени кеңейтирип, цехти кеңейтирип, кыздарды ишке алсак дагы деп максатыбыз ушул эже. Айыл өкмөттүн өкүлдөрү ишкерлерди колдоо багытында колдон келген жардамдарын берерин айтышууда. Салыктан бошотуп салууга мыйзам жол бербейт, бирок жеңилдик жагынан көмөк көрсөтүүгө даяр. Салыктан бошотуу тартиби мурда жергиликтүү кеңештин депутаттары аркылуу жергиликтүү салыктардан жеңилдиктер бергенге мүмкүнчүлүк бар эле. Азыр салык түрлөрү баары кыскарып, бирдиктүү салыкка келип калды. Кабарыңыздар бар, бирок азыркы күндө айыл өкмөттүн баланстагы имараттарды жакын арада биз ошо инвентаризация кылып эсепке алып туруп, аларга колдон келишинче жардам бергенге аракет кылабыз. Учурда тигүүчүлүк өнөрүн өздөштүрүп, иш орундарын түзгөндөр көбөйүүдө. Токтогулдан келип Арсланбап жергесинде иш баштап жаткан Наргиза айым келечекте өздөрү буйрутма алып ишти жандантууга аракет көрүп жатат. Анткени жумушка кирем деп жүргөн айымдар бул аймакта көп экендигин белгилейт. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет, Улуу Базар Коргон району.